Тоолок молдо. Эшек менен булбул. Тамсил. Канаттуу куштар, төрт аяктуу жаныбарлар бир күнү мажлис курду. Булбулдун сайраганын сынап, эшек калыс болуп карап турду. Күүгүм кирип күн баткан, түндөн баштап сайрады. Так 12 санагы айдан баштап сайрады. Саратан салкын шамалдуу жайдан баштап сайрады. Асман ачык, күн, булут, тумандан козгоп сайрады. Кепил болуп теминген улардан козгоп сайрады. Чалкыган көлдөн жайылган куулардан козгоп сайрады. Тоют кылган ак кууну тынардан козгоп сайрады. Жер жайнаган 4 түлүк малдан козгоп сайрады. Карагай, кайың, байтерек талдан козгоп сайрады. Жер жүзүндө ар түрдүү жандан козгоп сайрады. Кызыл, жашыл гүл ачкан чөптөн козгоп сайрады. Кечки тамам жыйылган көптөн козгоп сайрады. Келишимдүү ар түрлүү кептен козгоп сайрады. Тирөөчү жок токтолгон көктөн козгоп сайрады. Жайга салкын келтирген шамалдан козгоп сайрады. Жакшы менен аралаш жамандан козгоп сайрады. Башынан өткөн ар түрдүү замандан козгоп сайрады. Кызыл жашыл байчечек гүлдөн козгоп сайрады. Черин жазган муңдуунун тилден козгоп сайрады. Хайбанаттын эң чоңу пилден козгоп сайрады. Учуп жүргөн ар түрлүү куштан козгоп сайрады. Таттуу кылган супсакты туздан козгоп сайрады. Жакын кылган алысты кыздан козгоп сайрады. Акча үчүн уктабас эшенден козгоп ырдады. Мажлисте сайраган чеченден козгоп ырдады. Көпкө тийген пайдасы көсөмдөн козгоп ырдады. Көп ооруган талыкшып, кеселден козгоп ырдады. 5 жашка чейин баспаган бечелден козгоп ырдады. Жаны бар укпаган неченден козгоп сайрады. Асмандагы дууланган, жерге түшсө нурланган, жамгыр жаап, көк чыккан булуттан козгоп сайрады. Тайпа ар түрлүү улуттан козгоп сайрады. Акын булбул чечендин айтпаган сөзү калбады. Булбулдун сайраганын, сайроодон талбаганын уккан мажлис: "Баракелде булбул, калың журттун уйкусун ачып, кумарын жазып сайрадың" дешти. "Кана, айтчы эшек, сага келди кезек" деп ага сөз беришти. Ырас, булбул жакшы сайрады. Айтпаганы калбады. Бирок чынын айтсам, үнү короздукуна окшогон жок. Менин тилимди алса, короздон өнөр үйрөнүү үчүн дагы 1 жыл окууга барса болор эле, деди эшек. Анда көпчүлүк мындай дешет: Мако, булбул эшек эмес, эшектей кесеп эмес. Сенин бул айтканың бизге эсеп эмес, деп көпчүлүк наалат айтып калды. Эшекти айдап жолго салды.